Каникулдан кийинки окуу күнү кече күнү башталды. Биз окуучулар биринчи келгенде эле ар бир окуучуну медициналык кызматчылар менен бирдикте, врач, медсестра, 13-чү поликлиниканын врачтары менен бирдикте ар бир окуучуну кароого өткөздүк, фильтрден өткөрүп. Ошол кызамык оорусунун белгилери байкалабы, жокпу, ошону карадык. Андан кийин ар бир класстын окуучуларынын санын тактоо менен канча окуучу келбей калды, келбей калганын себеби оору барбы. Ошондо бүгүнкү күндө эки эле окуучу, кечээки келбеген окуучунун үйүндө ошо кызамык менен ооруп аткандыгы белгилүү болду бизге. Ошондой эле окуучулар менен линейкалар өткөрүлдү. Линейкада айттык, эгерде үйдө бирөөлөр ооруп жаткан болсо, анда контактта болгондугуна байланыштуу сабакка келбей туруусун айтылды. Эгерде денеси ысып, дагы ошол оорунун белгилери байкалган мезгилде врачка кайрылуу. Бүгүнкү күнү дагы кайрадан биз балдарга линейка өтүү менен окуучуларга кайрадан дагы бир сыйра сурап, ден соолугун. Ал эми кандайдыр бир себептер менен кызамык оорусуна каршы эмдөө жүргүзүлбөй калган окуучулар бар экен. Мындай 22 окуучу экен биздин мектеп боюнча. Ошол 22 окуучуга бүгүн вакцина алып келинип, кызамыкка каршы эмдөө жүргүзүлгөн атат. Бүгүнкү күндө ал ошол медициналык кызматчылар үчүн талап ушундай экен. Ата-энеси кызамыкка каршы эмдөөгө макулдугун берген кагаз жүзүндө жазуу керек экен. Ошолорду бүгүн алып, бүгүн азыр ушул эмдөө жүргүзүлүп жаткан убагы. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 13-чү. Ошолор бизди тейлешет. Жана ал поликлиникадан бизге бекитилген атайын врач жана медсестра бар.